Жай келгенден бери Бишкек менен Чүйдө таза суу маселеси курчуду. Айрыкча Бишкектин четиндеги Арча Бешик, Ак Орду, Ак Жар жаңы конуштарында өткөн жумадан бери суу жок. Мындан улам 7-июнда Арча Бешик конушунда суу тартыштыгынан нааразы болгон ондогон адам нааразычылык акциясына да чыгышты. Анда тургундар бир нече күндөн бери сууга зар болуп жатканын айтып, өкмөттөн маселени чечип берүүнү талап кылышкан болчу. Поликлиника медиасы Медерит программасынын алкагында эмне үчүн мындай көйгөйлөр жаралганын, аны чечүү үчүн шаар бийлиги кандай иштерди аткарып жатканын билүүгө аракет кылды. Азыр эме колубузга тийгенге сууну ичип атабыз мына эме. Сатып келип мына бу жерде магазиндерде да суу жок калыптыр. Суу неметкен кезде барып алып келе калып атабыз. Магазиндеги сууну талап кетип атат дейт. Кечкисин барып алып калып атабыз. 64 жаштагы Бурулхан Ашырбаева Арча Бешик конушунда батирде турат. 10 жылдан бери бул конушта жашаган каарманыбыз биринчи жолу ушинтип сууга зар болуп жатканын айтты. Суу кенен кесир болуп эле, кенен кесир окат кылып атканбыз. Мындай тозокту көргөн эмеспиз. Ушу быйыл эле ушу чукулдам 4 күндөн бери ушундай болуп атат. Суу жок, жашоо кыйын эле. Жашоо кыйын. Болгон жашоонун баары суу менен да. Жок дегенде чай пайыбызга мынтип жетип алабакрага жуунуп, бу ысыктын күнүндө суу кыйын эле экен. Эмне мынча кыйнап атат го суу менен элди. Ушул эле тиги немеде жокку, Арча Бешик өрөөнүндө эле. Анан калган жагы кандай экенин билбейм. Ана водовозу келет деген, кече келип бир таратып кетти, андан кийин келели эми водовозу кача келет деп күтүп отурабыз, чайниктин көмөтүп коюп. Даярдап коюп. Бурулхан Ашырбаева кызы уулу менен чогуу жашайт. Ашырбаеванын кызы биринчи топтогу майып. Мындан улам каарманыбыз кызына күнүгө мал менен дары-дармегин берип турат. Бирок мынтип суунун жоктугунан дүкөндөн сатып алган суу менен күн өткөрүү ага оор болуп жатканын да кошумчалады. Мына ушундай 2 комнатта жашайм балам. Үчөөбүз жашайбыз, экөө оорукчан, мына кызым менде алып биринчи группа тыгып алам да, 1 жылдан бери ооруп, мына момундай дарылардын баарын ичип атам. Муну да суу менен ичет экен айнарайын. Бүт суу менен ичкен дарылар экен. Суу мына детинти баклажкаларга сатып алып ичип, таза сууну. Дары ичип ошо менен. Эшиктен суу күтүп отурабыз, кайсы маалда суу келет деп. Элде болуп 2 жака чыга албайт экенмин мен. 2 жака чыксам дагы 1-2 баклажка суу көтөрүп келип жашайт элек. Ушул балам турганыбыз эле ошол эми. Мындан тышкары социалдык тармактарда дагы колдонуучулар нааразычылыктарын билдирип жатышат. Кээрлери үйлөрүндө 1 айдан бери суу чыкпай калганын жазышса, айрымдар бир тамчы сууга зар болуп жашап жатышкандарын жана маселени тезирээк чечилишин талап кылышкан. Аны менен катар суу маселеси 7-июнда жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Эл өкүлү Дастан Бекешев парламенттин жалпы жыйынында Борбор каладагы суу маселеси күн сайын оорлоп баратканын, эгер бул көйгөй улана берсе эл көчөгө чыгат деген пикирин билдирген. Мен уже 3-чү жума көтөрүп атам бул маселени. Бирок бир дагы жылыштар жок да. Же өкмөт карабайт, же мэрияда отурум болбойт. Ишылып же жакшы кененирээк маалымат берилбейт. Качан ушул проблема чечилет? Же проблема өзү чечилбейт, тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени жогорку кеңеште уксак мэрде эмне болуп атат ошол суу маселе боюнча. Эми ушундай бара берсе анда эл дагы ошол суу боюнча чыгат да эми. Чыгат сөзсүз бизге эле келет. Депутаттардын сөзүнөн көп өтпөй эле ошол эле күнү жогоруда айтылган Арча Бешик конушунун тургундары таза суунун жоктугунан улам Абсамат Масалиев көчөсүнүн түштүк бөлүгүн жаап нааразычылык акциясына чыгышкан. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодон көргөндөй акцияга чыккан тургундар дагы өкмөткө тезирээк суу маселени чечүү талабын коюшкан.
Деген менен өкмөт тескерисинче суунун тартыш болуп жатканы көбүнесе жай тургундардын күнөөсү деп жатат. Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынын маалымат катчысы Эрлан Тимуров каладагы бул суу таңкыстыгы сууну эл ысырапкорчулук менен пайдаланып жаткандыктан жер алдындагы суунун запасы азайып кетти деп билдирди. Суу маселеси деген бул суунун трубаларын түтүктөр оңдолгондон эмес, бул жаңы водозабор деле, жаңы скважина деле муртетилип атат. Бул маселе деген суу деген нефт эле да. Суу деле азаят жылдан жылгачы. Мисалы үчүн 60 жыл мурун ошо азыркы водозабордо тең ортабыз. Ошол водозабордун жерден өзү суу чыгып турчу, булак сыяктуу болупчу. Азыркы күндө 250 метр тереңдиктен суунун көлөмү азайып кетти 20 метрге. Бул жер астындагы суунун көлөмү азыркы күндө жетиштүү, эгерде ысырап кылбаса элдерчи. Бирок ысырап кылып атат, суу жетпей аткандан биз огуш бетер көбүрөөк сууну алып атабыз жердин астынанчы. Жердин астынан сууну анча көбүрөөк алган сайын суу да батырап түгөнөт да. Бирок кечээ 8-июндагы жогорку кеңештин жыйынында Бишкек мэринин орун басары Жыргалбек Шамыралиев Бишкектеги бул суу көйгөйүн чечүү үчүн жаңы суу топтоочу жайлар курулушу керек деп, ага кеминде 500 миллион сом жумшалаарын билдирди. Бул маселе боюнча бизге Бишкекке негизги жерлер бул Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек. Контррезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана ушундай сыяктуу бизге курууга бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион, толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат. 500 миллионго жакын каражат талап кылат. Ага ылайык жыйында Жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитети калаанын бул маселесин чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Депутат Марлем Аматалиев бул чечим эми өкмөткө жөнөтүлөрүн билдирди. Мэриянын бюджетинде мынча акча жок. Кап вложенияга кече 10 миллиард сомду бөлүп берип атабыз. Баалуу кагаздарды чыгарып атабыз. Дагы бир баалуу кагаз лишти чыгарып койсок, эчтеке болбойбуз. Келиңиздер 11-де анда ушул тийиштүү бака первоначально 150 миллион сом бүгүн чечип берели. Урматтуу Нурбек Өнүрбекович, ушуну чечип мындай реалдуу биздин чечимибиз реалдуу болсун да, мындай бир иш кылып берели, биз жардам берели. Бирок депутат Тазабек Икрамов болсо Бишкектеги таза суу тартыштыгы тийиштүү органдардын жетекчилигине кесипкөө адистер келбегенден улам пайда болуп жатат деп айтып чыкты. Эң негизгиси буга чейинки иштетип жүргөн адамдарыңыздар кесипкөй болгондо. Бизде эң бир негизги маселе ушул жерде турат. Кесипкөй эмес адамдарды алып келип, бүгүнкү күнү ошо скважиналарды жакшы иштете албаган адамдарды жумушка койгонуңардан бүгүнкү күнү биздин Бишкектин жарандары суу менен ушундай маселе жаралып атат да. Сиздер ушул жагында жакшыраак карап коюңуздар. Кесипкөй адамдарды. Негизинен шаар бийлиги буга чейин суу маселесин чечүүнүн бир жол катары муздак суунун баасын дагы көтөргөн болчу. Белгилей кетсек, 1-июндан тартып Бишкекте таза сууга жана канализацияга болгон тариф кымбаттаган болчу. Эми бир куб метр таза суу шаар тургундары үчүн 8 сомдон 10 сомго, бюджеттик мекемелер үчүн 9 сомдон 13 сомго жана башка керектөөчүлөр үчүн 13 сомдон 18 сомго кымбаттады. Бишкекте жалпы калкты таза суу менен камсыздоочу 35 суукана жана 334 скважина бар. Негизинен норма боюнча бир адам суткасына 170 литр суу колдонушу керек. Бирок бул норма учурда 2,5 эсе өсүп, киши башына 410 литрге жетип кеткен. Ошондой эле таза суу таңкыстыгы борбор калаада эле байкалбайт. Аймактарда дагы таза сууга болгон муктаждык бүгүнкү күнгө чейин Курчбойдон турат. Иркай Мерикова, Инсан Бакиров, Политклиника медиасы, Медиарит программасы.